Журналист жана ютубер Адыл Акжол уулуна Москвада иштеп жүргөн мекендештер 16.500 рубль акча ушул Максат айылындагы жабыркаган жарандарга берип коюуну өтүнүп акча салыштыр. 5000 сомдон акчалай жардам. Бул жерде азыр 2,5 сом бар. Бул эжекебиздин өз колуна аманатты тапшырып коелу. Рахмат. Men bilemin, men özüm de immigrant bolup жүргөнмүн Москванын көчөсүндө. Рахмат балдарым, жандарың эсен болсун. Алла өзү улуу айым күндөрү силерди максатларыңа жетишишке. Которулган акчанын 3000 сомун ушул Руслан энебизге аманатты тапшырдык. Мен аларга таазим кылам. Иш кылса иштерге ийгилик, бардыгынын ден соолугу болсун, ойлогон тилеген максатка жетсин. Эч кимди душманыбызды мындай күнгө салбасын. Кудай рахмат бардыгыңызга. Саламатсыздарбы? Биз азыр Лейлек районундагы Максат айылында турабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Максат айылына Тажикстандан куралдуу кол салуу болуп, 83-90 жакын үй өрттөнгөн. Бул жерде жабырлануучулар турат. Кесиптешим журналист жана ютубер Адыл Акжол уулуна Москвада иштеп жүргөн мекендештер 16.500 рубль акча ушул Максат айылындагы жабыркаган жарандарга берип коюуну өтүнүп акча салыштыр. Анын 15.500-ün Кара Суу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары, тактап айтканда Россиянын аймагында иштеп жүргөн мигранттар салган. Ал эми 1000 рубльды Абдумалик аттуу жалал абаддык жигит ошол Адыл, кесиптешим Адыл Акжол уулуна салып берип коюуну өтүнгөн. Бирок Адыл Акжол уулу буга чейин Максат айылына келип кеткен, бирок азыр шарты туура келбегендигине байланыштуу кесиптеши мага аманатты тапшырып коюуну суранды. Мен азыр ошол аманатты бул жердеги жабырлануучуларга тапшырам. Тактап айтканда, бул эки Максат айылынын жашоочусунун тең, өзүнүн жана кыздарынын, уулдарынын үйлөрү бошо күйгөн. Ошол Москвада иштеп жүргөн мекендештердин атынан сиздерге мынакей 5000 сом, 5000 сомдон акчалай жардам. Эми сөзүңүздөрдү айтып кое берсеңиздер болот. Сизден баштайлы. Мен Лейлек районунда Максат айылында жашаймын. Эрматова Кайрениса уулум. 29 апрель күнү жерде атышуу болуп, үйлөрүбүздү күйгүзүп салды. Жерде өкмөт тарабынан үйлөрдү салып беребиз деп жатат, бирок үйлөрдү салып берген менен дагы биздин азыр жашообуз коркунучта турат. Ушу чегараны тактап, сын тартып бөлүп бергенде жакшы болот эле. Биз ошону сурап кетебиз. Анан могу Москвада жүргөн мигранттар бизге ушу Орозонун күнүндө жардам кылып, акчалай берип жүгөрүптүр. Ушуларга ден соолук, үй-бүлөлөрүгө тынчтык каалайм. Алла ыраазы болсун ушулардан. Мен Максат айылында жашаймын. Саттарова Урпия. Ушул эки Тажикстан менен Кыргызстанда турабыз, чек аралаш. Ошол күндөрү жаман окуя болуп кетти да. Коңшу айылдаштар менен илгери бул айыл 96-жылы түптөлгөн. Биз 96-жылы көчүп келгенде өтө эле бул туугандар менен бул чегарада Тажикстандар менен биз ынтымакта жашаганбыз. Эми болду, бул биринчи жолу эмес, 5-6-чысы болуп жатат да бул окуячы. Бул кечээ болгон окуя өтө кыргызстандыктарды бүт дүйнө жүзү боюнча бүт дүркүрөтүп жиберди да бул. Бир 90 ашык үй күйүп кетти да.
билбейм эмеликтен биз түшүнбөй калдык. Эми мына бүгүн Кудай кааласа губернатор келип капсула салат деди, үйлөрдү куруу баштады. Ошол балдарга ден соолук берсин, иштериге ийгилик. Алла разы болсун, ошол балдардын ден соолугу үчүн болсун. Заманыбыз тынч, элибиз тынч болсун. Мындан бияка болбосун дайын эме. Тынчтыкта жашагыбыз келет биздин ham. Биздин ham тынчтыкта жашагыбыз келет. Анан мисалы үчүн биз дагы Бишкекке кеткибиз келет, башка тынчыраак жерге барып жашагыбыз келет, бирок Эми чегараны белгилесе коркунучта турабыз дагы эле. жакшы жери жакшы үчүн Кыргызстандын жери кайети болсо сонунда неме эксең болот, баардык жок болот да. Ошон үчүн биз кеткибиз келбейт. Кыргызстандын жерин коргоп туруп Бөлүп берсе чегараны дагы эле коргойбуз. туруш керек да эми. Биз Бул эжекебиздин аты жөнү Феруза Атакулова, 51 жашта, Максат айылынын тургуну. 29 апрелде тажикстандыктар тарабынан куралдуу жаңжалда 5 бөлмөлүү үйү өрттөлүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери тарабынан, кызматкерлери тарабынан тазаланып жатат. Бул эжекебизге ошол кесиптешим журналист жана ютубер Адыл Акжол уулу аркылуу Россияда мигрант катары иштеп жүргөн мекендештерибиз салган аманат акчаны жеткиргени келдим. Бул жерде азыр 2,5 миң сом бар. Бул эжекебиздин өз колуна аманатты тапшырып коелу. Рахмат. Ağıl aldırıp ağıla. Rahmat ballarım. Canların esen olsun. Sizlerin jarık martabalaring ulug' bo'lsin. Bizga bergan yordamlaringni Xudoyim taolo sizlarga ming barobar qilib qaytarsin. Hamisha sizlar o'zga yurtda mana shunday qiyinchilik ko'rib ishlab topgan aqchalaringni bizga jo'natib otasizlar. Men bilaman, men o'zimda immigrant bo'lib yurganman Moskvaning ko'chasida. Rahmat ballarım, canlaring esen bo'lsin. Alloh o'zi shu ulug' ayom kunlari sizlarni maqsadlaringga yetkazishga umidkor qilsin. Alloh taolo o'zi sizlarni hamisha qo'ldasin. Rahmat ballarım, esen bo'linglar. Бул эжекебиздин аты жөнү Ишмаматова Зура, учурда 48 жашта, Максат айылынын тургуну. Ошол тажикстандыктар тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда үйү толугу менен өрттөнүп кеткен. Өзү жалгыз бой эне. 5 жыл мурда күйөөсү каза болгон. 5 баланы өзү жалгыз тарбиялап өстүрүп жатат. Азыр бул эжекебизге дагы ушул аманатты тапшырып коелу. Бул жерде 2,5 миң сом ушул сизге жардам кылам дегендердин аманатын тапшырып жатам эже. Рахмат, жалпы эле Кыргызстандык жумлай журтка ушундай эле силердин аманатыңарды жеткирген мына сүйүмдүмө. Жалпы эле аманат алып келген бир туугандарга бардыгыга иштериге ийгилик, ден соолуктар болсун, өмүрү узун болсун, эсен аман иштеп үй бүлөсүнүн алдыга келсин алар дагы. Бизде жокто ушунчалык жүрөктөрү менен сезип, ошол жактан бизге ушунчалык күйүп эметип жөнөткөн үчүн аларга дагы чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Не тилесе тилектерин берсин. Ар дайым өмүрү узун бол, эки дүйнө бактылуу бол. Мен аларга таазим кылам. Иш кылса иштерге ийгилик, бардыгынын ден соолугу болсун, ойлогон тилеген максатыга жетсин. Эч кимди душманыбызды мындай күнгө салбасын. Кудай рахмат бардыгыңыздарга. Биз азыр Максат айылындабыз. Кесиптешим журналист жана ютубер Адыл Акжол уулуна Россияда эмгектенип жүргөн биздин мекендештер, кыргызстандык мигрант жигиттер салган аманат акчаны тапшырып коюуну улантып жатабыз. Азыр бул жерде Руслан аттуу 15 жаштагы жигит жана анын атасынын бир тууган иниси Момун аттуу агабыз бар. Руслан 15 жашта, учурда ал ушул куралдуу Тажикстан тараптан куралдуу
кол салуу болгон учурда атасын жоготкон, атасы ушул өзү жашаган үйдүн ичинде болгон, үйдү сыртынан өртөп кетишкен. Аманатты азыр ушул Русланга тапшырып койсок, Русландын апасы азыр ооругандыгына байланыштуу Бишкек шаарында дарыланып жатыптыр. 3000 сом мынакей Русланга ошол мигранттар тарабынан которулган акчанын 3000 сомун ушул Руслан инибизге аманатты тапшырдык. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге жоктоп келгениңиздерге.